Биз азыр Илимий изилдөө институтунун Гареев атындагы ботаникалык багындабыз. Бул чыгарылышта өзгөчө багбандарды, багбанчылыкка кызыгып жүргөндөрдү экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби сиз үчүн абдан пайдалуу чыгарылыш болушу мүмкүн. Себеп дегенде биз азыр бакты кантип туура кыйыштыруу керек экендигин агрономдун жардамы менен көрсөтүп беребиз. Бұл бұтақ уктап жатқан бұтақтардан болады да. Біз ушу ботаникалык бакта мөмө жемиш бактардын арасынан бул алма бакка токтоп кетсек, алма бактын 1500 сорту бар да. Ушу 1500 сорттун ичинен мисалы үчүн могу бакты азыр бутап, кыйыштырып башка сортторго айлантабыз. Бул эмне үчүн айлантабыз деп атабыз? Бул бак биз изилдеп келген бактардын арасынан, катарда тизилип турган бактардын арасынан начарыраак бак болуп эсептелип калды. Мөмөсү кичинекей, майда, ачуу, кычкыл болуп калгандан бул азыркы жазгы ыкма менен бул бакты башка сортко айлантабыз. Так, ошондо биз муну кыйыштырып ала турган кезибиз аралап алып салышыбыз керек бутактарды. Мындай аралайбыз. 4 бутактар аладык да. Муну аралаш үчүн мына могу деңгээл менен бул бутак теңирээк болуш керек да. Сен ошондо ушуну могу бутакты могу деңгээлден алып келесиң да, ушу деңгээлге алып келип, мындайына кыйгачыраак, мындай түз кылып арала мындай. Багы жок бакты кыят экенбиз да? Багы жок бакты, бактуу бак кылганга аракеттенебиз да азыр. Бакты туура кыйыштыруудагы алгачкы кадам же болбосо негизги алтын эреже 1 жылдык көчөттөн кыркылып алынуучу калемчилер жылдын февраль айына туура келиши керек. Бычак аябай курч болуш керек адилет. Операция жасагандай эле да. Анан адилет муну тияк коюп койсун. Тиги эмени берип койсун биздин антисептикти. Любой жумушту жасаардын астында антисептик менен өзүнүн инструменттерибизди обработкалап алышыбыз керек да. Хотя бы кичинеден болсо дагы. Анткени бул инструменттер башка жерде да иштеп жүрдү да. Башка эмени бактардан инфекцияны алып келбеш үчүн, жуктурбаш үчүн ушундай обработка да кылып алышыбыз керек да. Бул антисептик да жара берет, же болбосо спирт боло берет, же болбосо медный купоростон эле көк таш менен эле жууп тазалап койсо болот да. Бактын хирургу экенсиз да? Бактын хирургу болуп калдык. Буюрса мына 30 жылдан бери канча деген бактарды кыйыштырып жүрөбүз. Сортторду чыгарып атабыз. Мына азыр муну кыйыштыруу үчүн бутакка биз азыр жеңил ыкмасын жасайбыз да, эң жеңил дыйкандарга жеткендей кылып, илгидей кылган ыкма менен жасайбыз. Мунун канча ыкмасы бар? Прививканын 3-4 ыкмасы бар. Биз азыр кабык ыкмасына салган ыкмасын жасайбыз. Бул тоголоктоп аткан нерсебиз жаан чачым болгондо бул жердеги кабык ыкмасына жаан кирбеш керек деген сөз да. Токтоп калбаш керек. Токтоп калбаш керек. Биз аны дагы азыр кыйыштырганда көрсөтөм мен силерге. Кыйыштыруу үчүн атайын даярдалган калемчилерди эгер муздаткыч жок болсо, чала сууланган чүпүрөккө ороп, жер төлөөнүн нымдуу жерине сактасаңыз дагы болот. Жана кыйыштыруу мезгилин туура тандооңуз зарыл. Азыркы мезгил ушул Кыргызстандын бардык аймагына эле туура келеби бак кыйыштыруу? Жок, бул бак кыйыштыруу Кыргызстандын ар бир ардагына эмес, азыр бизде чүй өрөөнүнө, анан түштүктө уже бул ыкма өтүп кетти. Алар да жаз эртерээк келет. Биздин Байтик, Воронцовка, Арашан өйдө жактар бактар даже ойгон элек. Бизде гүлдөп атпайбы мына, аларга дагы эрте. Азыр биз жакшы ыкмасын, жакшы убакытты тандадык. Мына мисалы үчүн менде ар бир сорттун жазып алгам да. Мынакей сорттор бар. Могу жана прозрачная деген алма, розовая столовка бул жайкы алма. Мына этикеткалап холодильникке салганда да элдер адашып калбаш үчүн, кайсы бакты кыйыштырып атам дегенди үчүн мында мен этикеткалап коем. Ушундай адашпайсың да кийин. А бул болсо атын жазган жокмун, бул деген жанагы Бельфлор деген алма да. Кабыктын алына кыйыштырардын ыкмасы мисалы үчүн өзүнүн диаметрине караштуу, ар бир столго караштуу канча бүчүрү тагыш керек экенин көрсөтөм да. Мисалы үчүн негизи бактын жоондугу канча диаметрге чейин болуш керек? Бактын жоондугу бир өтө жоонго да болбойт. Где-то бир 10, 15, 12, 8, 9 ушундай сантиметрден болуш керек да. Мисалы үчүн идеально болот 3-4 сантиметрлүү могу бактарда, мисалы үчүн бутактар. Эң ыңгайлуусу буган батыракта кыйыштырылат, батыракта өсөт. Өсүп кетиште жаңыл болот да. Бир бакка, бир бутакка азыр 3 бул диаметрине байланыштуу 3 бутак салабыз да.
Мен мисалы үчүн азыр бул бутакка могу биздин айтып аткан Бельфлер деген сортубузду кыйштырам. Бир шилтем менен мында кесип алыш керек. Бир шилтем менен кесип алыш керек да, моякта өзөгү бар, көрдүңбү Адилет? Өзөгүнө өзөгү көрүнгүчөктү жеткирип алыш керек дагы. Мына биз бул бакта уже кыйштыруу бүчүрлөрдү отургузуп алдык. Бул бакта ар бир сорту болду. Мисалы үчүн бул бакта 4 сортту кыйштырдык азырчы. Бул 4 сортту кыйштыргандан кийин биз монда пленка менен, обычный пленка бар. Пленкадан алып туруп биз муну байлашыбыз керек да. Эмне үчүн байлайбыз? Бул биринчи очередь аба кирип калбаш үчүн, жаан чачын кирбеш үчүн бул эмелерди аябай тыкыз кылып, катуураак кылып тартып байлап алабыз мынакей. Буну жасагандан кийин бизде атайын садовый бар деген майыбыз бар. Ушу майды мына садовый бар деп ар бир магазиндерде жана садовый центрларда сатылат. Илгерки баткактын ордуна ушул. Илгерки ата-бабабыз баткак менен колдонсо, биз азыр муну менен колдонобуз. Бул более современный, бул инфекцияны биринчи очередь инфекцияны киргизбейт, ооруларды киргизбейт. Бак анткени ооруларга бакка оорулар кесилген жерден жугат да. Жылчык калбаш керек. Мына жылчыгы жок субадык. Анан калемче мүчүрлөрдүн үстүн дагы ушинтип жаап коюп турабыз. Анан 3 күндө бир, жумасына бир жолу, 6 күндө бир муну карап коюп турабыз. Үстүндөгүлөр эгер түшүп калып же эметип калса, кайра оңдоп коюп турабыз да. Бул 1-2 жума карап турганга талап кылат да. Былтыр да ушул малда кыйштырдык эле мынакей, Адилет. Мына кыйштырылган бактарыбыз өсүп, мына жанагы кыйштырган бүчүрлөр мында суурсаңда чыкпай атпайбы? Бул жабышып, уже көрдүң, принимация этип бүчүр ачып калды. Жана байланган пленканы биз азыр чечип атабыз, 1 жылдан кийин. Мына чечип атканыбыз бул уже бул бутак өсүп, бүчүр алып, мына бек турат, кармалды да. Кармалгандан кийин буну кысып калбаш үчүн пленканы чечип таштайбыз. Жалпы Кыргызстан багбандарына силерге ийгилик каалайм. Ыкманы үйрөнүп алгыла, жасагыла, оңой эле. Ийгилик силерге.